ушул процедурный бир маселени сунуштайын деп атам. Мына Газпром Кыргызстан боюнча анан энергетика министрлигин антимонополияны бир угалы деген сунуш берем. Эмне үчүн дегенде мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Октябрь, ноябрь айларына Газпром эсептегичтерди 2 айдыкын кошуп, абоненттерге 3 айдын чегин, квитанциясын жиберип атат да. Анан бул жакта жазып атат расмий. Бул телеметриянын бузулгандыктан көп абоненттер дейт. Реалдуу көрсөткүчтөргө түшпөй калган. Ошон үчүн биз 2 айдыкы түшпөй калгандыгын белгилеп атат да. Анан эле 3-чү айда телеметрия иштеп калыптыр. Анан телеметрия иштеп калгандан кийин 3 айдын чегин биздин абоненттерге жиберип атат. Ушул боюнча бир түшүндүрмө алсак, эгер иштебей, башында айтып атат, иштебей калгандыктан деп атат 2 ай. Анан 3-чү айда ал телеметрия иштеп калгандыктан бул маселе ушундай эсептегичтер көп чыгып атат деп атат да. Ушуну бир балким протоколдук тапшырма берип, тийиштүү комитетке чакырабызбы, же бул жака чакырабызбы? Ушул боюнча сизге бир сунуш айтайын дегем. Анткени бүгүн пенсионерлер бар, бүгүн ушул көп балалуулар бар, бүгүн ушул коомчулукта аз камсыз калган үй бүлөлөр бар. Ошолорго Газпром эсептегичти абдан көп кылып атат да. Ушуну бир көзөмөлгө алып, ушуну бир маалыматын угушубуз керек болуп атат. Рахмат. Рахмат. Бул боюнча комитеттин чечими керек. Бул маанилүү маселе. Кайсы бир учурга даяр кылса, биз чакырып коомчулукка, элге маалымат бергенге биз айтабыз. Комитеттин чечимин чыгарып бериңиздер. 3-чү микрофон. Урматтуу төрага, негизи комитеттин чечими керек, бирок сиз протоколдук тапшырма берип, тиги тийиштүү комитетке өзүңүз сунуштасаңыз болот да. Ошону сизден суранып атам. Тийиштүү комитетке чакыралы, маалыматын угалы расмий, Рахмат. Рахмат. Аппарат протоколдук тапшырма берип, ушул маселенин үстүндө иштеңиздер комитет менен. Тармактык комитеттер иш алып барсын. 1-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Төрага бүгүн күн тартибине бир токтом бар эле, ошону киргизип бересиздерби? Депутаттык топтун фонддорун жобосун бекитип алуу жөнүндө. Рахмат. Эске алынсын аппарат. 3-чү микрофон. Урматтуу төрага, эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграциянын комитетинин кезексиз жыйыны өткөргөнгө бизде өтө өрчүндүү бир документтер бар эле. Ошолор тез карашыбыз керек эле. Ошондуктан мен сунуш берет элем, саат 12-ден 12:20-га чейин бизге танапсыз берсеңиздер. Рахмат. Макул аппарат, эске алыңыздар. 5-чи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Кечээ мен ар кандай маселелерди мигранттар боюнча маселе көтөргөм жана протоколдук тапшырма берилген. Андан соң Россия Федерациясында иштеп жүргөн мекендештерибиздин көйгөйлөрү боюнча кайрылгам. Ошондон бери мага кайрылгандардын саны кечээден бери бүгүн 1000 эсе көбөйдү. Чындыгында азыр урматтуу кесиптештер, чындыгында Россия Федерациясында иштеген мекендештерибиздин абалы өтө оор. Урматтуу кесиптештер, бул маселе ар бириңиздердин округуңуздарда бар. Бүгүн биздин мекендештер жардамга муктаж болуп турганда, эгер биз кол сунбасак, анда мыйзам чыгарып отурганыбыздын өзү кандай мамилеге? Ошондуктан сиздерден өтүнөм, бул маселени бир эле президентибизге же өкмөткө түртпөйлү. Биз өзүбүз дагы четте турбай, биргелешип аракет кылышыбыз керек. Россиядагы элчилигибиз, миграция кызматы, МВДнын өкүлчүлүгү, чек ара органдары иштеш керек. Тиешелүү ведомстволордун баары координацияда иш алып барышы зарыл. Мекендештерибиз үчүн чыныгы жардам көрсөтүшүбүз керек. Мындай абал менен аларды калтырууга болбойт, урматтуу төрага. Ошондуктан мен сунуштайт элем, жакын арада комитет деңгээлинде же жалпы отурумда бул маселени өзүнчө күн тартибине чыгарып, тиешелүү министрликтерди чакырып, кеңири талкуулайлы жана конкреттүү чечимдерди кабыл алайлы. Урматтуу тарага, мен сизден суранам, бүгүнкү убакта чындыгында биздин мекендештердин абалы өтө оор. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бир өтө чоң актуалдуу маселе дагы
болуп атат. Азыр коллега миграция жөнүндө айтып да кетти, бирок мен башка маселени козгойм деп аткам. Азыр Казакстандан Кыргызстанга көпчүлүк казак жарандар кире албай калды да. Биз 24-жылда визаран деген мыйзамды бекиткенбиз. Эми ошол аркылуу эмне болуп атат? Азыр үй бүлөлөр мисалы ажырашып жатат да. Мисалы аялы Казакстандын жараны болсо, бияка кире албай жатат. Же мисалы алардын баласы ошол жерден жаран болуп калса, бизге кире албайт экен. Биз ошону эми чынында караш керекпиз да. Себеби бир топ эле ыңгайсыздык болуп калды. Студенттерге мен түшүнүп атам, бул Казакстанда дагы ушундай мыйзамдар бар. Бирок биз өзүбүздүн жарандарга ыңгайлуу кылайлычы ошону. Сураныч. МИДке ушундай тапшырманы береличи, карап чыксынчы. Себеби мына үй бүлөлөр ошол үчүн ажырашпаш керек да. Анан үй бүлө бир болуш керек. Ачелекке каршы кээ бир үй бүлөлөр азыр мына бирөөсү Казакстанда жүрөт, бирөөсү Кыргызстанда жүрөт да. Ошону бириктирели, керек болсо мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизели. Урматтуу төрага ушундай протоколдук тапшырманы берсеңиз, комитетте карап чыгайлы бул маселени. Керек болсо ошол эле миграция менен чогуу эле. Рахмат. Рахмат. Эске алынат. Урматтуу депутаттар, биринчи микрофон. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Азыр Газпром боюнча маселе көтөрүлдү. Мен да ошону бир мындай кошумча айтып кетким келет. Баягы смог боюнча, шаардагы иш боюнчачы. Өткөндө көчмө жыйын болгондо ал жерде деле бул маселе көтөрүлгөн. Шаарда 100дөн ашкан конуш бар экен. Ошол конуштун газдаштыруу керек. Көмүр жагып турушат ушул күнүчү. Анан 54-ü гана газдаштырылган экен да. Анан ошол жерде суроо берген болчумун министр энергетиканын өкүлүнө. Бирок жооп бере алган жок, так жоопту айта албады да. Газпром Кыргызстан милдеттенме алган ошол конуштарды газдаштырып бергенге. Эмне үчүндүр ушул убакка чейин мына араң жарымына жетиптир да, мындай карагандачы. Ошол эмнеге газдаштырылбай жатат? Эмнеге шаардын тургундары биз ушундай ышта жашашыбыз керек? Аны буга чейин коллегалар деле көтөрүп келатышат. Мен деле бул маселени аябай мындай көтөргүм келет. Себеп дегенде Бишкек шаарыбызда, Ошто жана башка жерлерде ыш маселеси өтө катуу турат. Анан ошол эле Газпромго дагы бир тийиштүү нерсе, менин өзүмдүн экинчи округумда, Кадамжай округунда газ берилбей келет канча күндөн бери. Ошол маселени дагы тактап көтөрүп айтып кетким келет. Себеп дегенде шайлоочулар күнүгө кайрылышат, бир топ адамдар. Рахмат. Рахмат. Кадамжай боюнча Газпромдун ага тиешеси жок. Ал жерде Кыргыз нефтегаз өзү камсыздандырат. Ал эми смог боюнча айта турган болсок, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар, Борбор шаарынын тургундары жана коноктору ачык айтыш керек. Биз биринчи жолу быйылкы кышта бир нече ирет күндөлүк өлчөөлөрдүн негизинде Бишкек шаары жашыл зонага, жашыл аймакка өттү. Жылдагыдай, демейдегидей ыш жок. Смогту жоюу боюнча анын кесепеттерин изилдеп, аныктап, шаар бийлиги абдан жакшы иш алып барды. Жылдагыдай смог жок. Аны баарыбыз көрүп атабыз, аракеттерин көрүп атат. Шаардык бийлик ар кайсы ыкмаларды колдонуп, ошонун негизинде шаарды тазартуу боюнча иштеп атат. Бул жаатта биз шаар бийлигине рахмат айтышыбыз керек. Жакшыны жакшы деп да айтып үйрөнүшүбүз керек. Дагы деле болсо бул абал таптакыр мындай сезилерлик деңгээлде жоюлуп кеткен жок. Дагы деле бул көйгөй бар. Смог маселеси. Bunun üstüne de иштеп атат. Бирок жылдагыдан быйыл азайтышты. Бул жерде шаар бийлигине биз рахмат айтышыбыз керек.